күрөң ага юнку массасы 1 тоннаға чейин жетеді екен. Башкача айтканда 1000 килограммга чейин екен. Дагы экөөнү салыштырып көрөлү. Ага юну башкача аталышы ош куй деп коет. Ош куй, билип алгыла. Ош куй. Күрөң аюну биз кадимки аю деп айтабыз. Каракол зоопаркында күрөң аю бар. Ага аю биздин Кыргызстандын климатына ал ыңгайланган эмес. Дагы онтогенезине көңүл буралы. Ак аю 8 ай баласын көтөрөт. Күрөң аю болсо 6 ай. Демек, чоңдугу чоң болгондуктан ак аю көбүрөөк көтөрөт экен. Мына эки түргө салыштырмалуу мүнөздөмө берип көрөлү. Бирок экөөнүн окшоштугу тең, ушуну белгилеп кетишибиз керек. Ар бир клеткасында болгону хромосоманын саны тең. Хромосома 74. 74 хромосомасы. Экөөнүкү тең, хромосомалары окшош экен. Эми негизи зоологияда билесиңер, бул татаал сөз, зоо жаныбарлар, логос илим. Жаныбарлар дүйнөсүндө кандай типтер бар экен? Бардыгы 20 тип. Алардан атап кетели. Муунак буттуулар тиби. Буларга кадимкидей эле көпөлөк, ары, рак, жөргөмүш, дене жана башкалар кирет. Моллюскалар. Бул да өзүнчө, бул жаныбарлар өзүнчө тип болуп эсептелет. Андан тышкары муунак курттар. Көрдүңөр, муунак деген жана белгилеп кеткенде муунак буттуулар, дагы экинчи тип бар экен. Бул муунак курттар. Мисалы, кадимкидей сөөл жандарлары. Андан тышкары жумуру курттар. Жумуру курттар тиби. Инфузориялар. Ошентип, эң айкы, эң жогорку деңгээлдеги түзүлүштөгү хордолуулар тиби. Адам дагы хордолуулар тибине кирет. Демек, бардыгы канча тип бар экен? Ушуну эстеп алалы. 20 тип. 20 тип. Бүт дүйнө жүзүндө 20 тип бар экен. Эми ушу түрлөрдү кандай критерийлер менен биз бөлөбүз? Биринчи критерий. Критерийлер деп биз карап туруп эле бул критерийлер. Карап туруп эле бул мышык, бул аю, бул сөөлжан, бул пингвин деп айтып атабыз. Себеби биринчи эмнеси бар экен? Морфологиялык критерий. То есть, башкача айтканда, түзүлүшү. Башкача айтканда, сырткы белгиси. Экинчи генетикалык. Бул биринчиси. Экинчиси генетикалык. Жогоруда белгилеп кеткендей, ак аю менен күрөң аюда 24 хромосом. Хромосоманы эске алганда бул кайсы критерий экен? Генетикалык. Бул эң негизги критерий. Себеби морфологияны калса, карышкыр менен ит бири-бирине аябай окшош болуп салат. Кээ бир адамдар аны аныктай албайт. Генетикалык критерий бул эң негизги критерий. И үчүнчү критерий болуп саналат бул экологиялык, географиялык критерий. Башкача айтканда, жашоо чөйрөсү менен. Мисалы айталы. Ак аю кайда жашайт? Күрөң аю кайда жашайт? Бул экологиялык, географиялык критерий. Ошо 3 критерий аркылуу биз миллиондогон жаныбарлардын санын системага келтирип жатабыз. Эми зоология илиминде ушул систематиканы эске алып туруп, өзүнчө зоологиянын илимдери бар экен.
зоология деп жазалы. Кандай илимдер бар экен? Ушу таксономияны, систематиканы негизге алып туруп, мисалы, ихтиология. Ихтиология илими бар. Ихти деген бул балыктар жөнүндө илим. Экинчиси алалы. Гельминтология. Гельминтологияны албетте булар куттар, мите куттар жөнүндө. Гельминт деген сөздөн. Так. Андан тышкары дагы кайсы? Орнитология. Канаттууларды изилдеген илим. Орнит деген канаттуу зоологиянын бөлүмү. Дагы бирди белгилеп кетели, мисалы, герпетология. Герпетология. Жыландар жөнүндө илим. Кайсы термин бул сөздөрдүн негизине келет экен. Себеби кайсы класска кирсе, ошол илим түзөт экен. Ихтиология балыктар жөнүндө, балыктар класстары жөнүндө, гельминтология курттар жөнүндө, орнитология канаттуулар классы жөнүндө илим, герпетология бул жыландар жөнүндө илим. Мына ушундай жаныбарлардын классификация. Дагы кайталап коеюн. Эң чоң бул дүйнө, эң кичинекейи түр.